Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанда орозо айы 2-апрелде башталат. Бул тууралуу мусулмандар дин башкармагынан кабарлашты. 30 күнгө созулган Рамазан айынын 27-28 күндөрү Кадыр түн тосулат. Ал эми ыйык Рамазан айында орозо кармоону ниет кылгандар алдын ала атайын даярдыктарды көрүүсү керек. Ош шаарынын казыятынан билдиргендей 1-апрель түнкүсүн таравих намазы окулуп, 2-апрель күнү ооз бекитилет. Рамазан деген сөздүн дагы өзүнө тиешелүү атайын түшүндүрмөсү дагы бар. Рамазан деген сөз кандай маанини билдирет дегенде, Рамазан деген сөз от бир нерсени куйкалап, күйдүрүп, жок кылып жибергенде Рамазан дейт. Рамазанды ким сүйүнүп, эңсеп, сагынып, тооба менен, истигфар менен, кечирим менен, шүгүрчүлүк менен, жаратканга зикир менен күтсө, Рамазан ушул адамдардын баарысынын күнөөдөн тазалап жок кылат. Орозо кармаган адам бардык жаман нерселерден оолак болуусун дагы эскертишет. Анткени дал ошол орозо адам жаман сөз сүйлөп же ушак айтса дагы орозосу бузулат. Бул айда адам баласы өзүн тамактан тыюу дегенди билгизбейт. 30 күндүк орозонун дагы өзүнө жараша касиети бар. Рамазан 3 кысымдан турат. Биринчи 10 күндүгү Аллахтын рахматы. Экинчи 10 күндүгү Аллахтын магфираты. Үчүнчү 10 күндүгү Аллах бейишилерден катарына кошот дейт. Ошон үчүн Аллахтын рахматына жетиш үчүн Аллахтын өкүмүнө, пайгамбардын сүннөтүнө толук баш ийип, аял заты эркек затынан, эркек заты аял затынан көздү тыюу, ал эми кулакты ушактан тыюу, тилди гыйбаттан, ушактан тыюу, кол менен жаман нерселерди кармабастан, бут менен жаман жакка барбастан. Ошон үчүн орозо дегенде чектеп түшүнбөстөн, толук денени бүтүн жештен, ичиштен, кала берсе ушактан, гыйбаттан, жаман сөздөрдөн тыйылыштын бардыгын орозо ушул амалга чакырат. Ал эми дарыгерлер өнөкөт оорусу барларга орозо кармоону сунуш кылышпайт, анткени оору кайрадан күчөп кетүүсү мүмкүн дешет. Орозо кармоону максат кылган жарандар алдын ала дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп коюуну эскертишет. Негизинен орозо кармоо ден соолукка дагы жакшы. Бирок кээ бир оорулар бар, ал ооруларга биз айта албайбыз орозо кармап деп. Себеби ал эменде орозо кармаган убакта алардын ден соолугуна чоң тескери таасирин берип, кайрадан оорусун күчөтүп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз кээ бир ооруларга биз уруксат айтабыз, ошо орозо кармабаңыз деп. Шаар тургундары орозо кармоо үчүн атайын алдын ала орозо кармап, аз-аздан тамактанып, бардык жакындардан кечирим суроону адатка айлантып алганын айтышат. Аны менен бирге тургундар Рамазан айын жыл сайын чыдамсыздык менен күтүшөт. Орозого кармаш үчүн мен алдын ала орозо тутчу элем. Бир жума, бирок тилекке каршы бүгүн турбай калдым. Кудай кааласа жакшы үмүттө күтүп атабыз орозону. Эми жылына бир келчү мусулмандардын өзүбүз үчүн туткан орозо демичи, кийин ар жака барганда деле өзүбүздүн отчетубуз, даяргерчилигибиз дегендекидей да. Канча жылдан бери эле кармайбыз, биз семьябыз менен кармайбыз, Кудай кааласа. Күтөбүз, аябай. Жеңилденебиз дегендей. Баарына келе жаткан орозо майрам менен куттуктайм, майрамдай эле сезебиз да буну. Орозо кармайсыз да? Алдын ала кандай даярдыктарды көрүп атасыз ошо орозого? Алдын ала эми ниет кылып атабыз биринчиден. Ошо. Жан дүйнөбүздү тазалап, кап болуп жүргөн адамдардан мен кечирдим, сен да мени кечир деген сыяктуу даярданабыз эми. Ушул сыяктуу эле. Үй жайды тазалап, таза Рамазан айын жагымдуу таза эмеде күтүп алайлы деп ушинтип даярданабыз. Буюрса күтүп атабыз. Келет Рамазан айы деп бир жылда бир жолу келчү Рамазан айын күтүп атабыз. Эске салсак, былтыры орозо айы 13-апрелде башталган, ал эми быйыл 2-апрелде башталат. Айымкан Исралы кызы, Мирбек Конобаев, Ынтымак, Ош шаары.